Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri, ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Amma ba'd. Ardaqtu apalar, eceler, qarindaşlar, jengeler jana kızlar. Barыңыздарга Аллах Тааланын түгөнгүс, мээрими, тынчтыгы, берекеси жана кечирими жаап турсун. Барыңыздардын ыйманыңыздарды толо, ыхласыңыздарды бекем, ниетиңиздерди таза жана тунук кылып, Аллах Таала бакубат турмуш, мыкты жашоо, келечекке койгон қадамдарыңыздарды Аллах Таала ишеништүү жана бекем кылсын. Бүгүнкү самалыкка, сабакка таштап келген ар бир арышыңыздарга Аллах Таала биз эсептеп бүт алгыс соопторду жазып, кайра үйүбүзгө кайтып бара жатканда ар бир кадамыбыздан Аллах Таала биз эсептеп бүт алгыс кемчилик, адашуу жана күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Барыңыздарга Аллах Тааланын тынчтык ыруулоочу, тынчтык берүүчү деген сыпаты менен саламдашкым келди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Амансыздарбы, апалар? Тынчсыздарбы? Кайсы бир убакытта биз мындан канча убакыт мурда экенин билбейм, бирок ушул жерде учурашканбыз, эгер эсиңиздерде болсо. Туурабы? Бүгүнкү сабакты уюштуруп, момундай маданият үйін сүйлөшүп, сіздерге чакырык жөнөтүп, кызмат кылып жаткан келечек коом, келечек ээлери коому бар экен бул жерде атайын. Бул жерде мен тааныган эжеке турат, Гүлжамал эжеке, Нуржамал эжеке, анан Зайнуддин жана башкалар ататалбаган мыкты кызматкерлер, атайын айыл өкмөтү, имам дамналар жана башкалар. Барыңыздардан Аллахым разы болсун. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт. Жакшы аталыш. Анда сабагыбыздын темасы аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт болсун, макул. Сөзсүз түрдө ушул тема айтылгандан кийин гана өзгөрүш болуш керек беле, же буга чейин өзгөрүш керек? Буга чейин өзгөрүшүбүз керек болчу, анткени бул тема не бар? 7 кат асмандын үстүнөн түшкөн Кур'андын ичинде Астагфирулла билlah. Инналлаха ла югаййиру ма биқавмин хатта югаййиру ма би анфусихим. Садақаллахул азим. Инналлаха ла югаййиру ма биқавм. Аллах Таала бир коомго эч качан өзгөрүү бербейт. Аллах Таала бир коомго эч качан бир жакшы жашоого өзгөрүү бербейт. Качан алар өздөрү калыптанып калган балчык жашоодон, жаман, пас мүнөздөн биротоло суурулуп чыгып, жаман кылык жоруктан биротола алыстап чыгып, жакшы адеп, ахлак, таалим, тарбияга, илим, билимге, мыкты ибадатка көчмөйүнчө өздөрү өзгөрмөйүнчө мен аларга эч качан мыкты өзгөрүүнү бербейм дейт Аллах. Бул Аллахтын аяты. Анан өзгөрүү ал эңсөө менен болбойт. Өзгөрүү ал аракет менен болот. Кыймыл аракет, жаңылануу, китеп барактоо, күнүгө башкача жашоо менен болот. Эңсөө менен, кыялдануу менен өзгөрүү эч качан болбойт. Алма быш, оозума түш деп жатып алуу менен эч качан аял да өзгөрбөйт, аалам да өзгөрбөйт. Мисалы, ислам алымдар айтат, кимдин бүгүнкү жашап жаткан жашоосу, бүгүнкү жашооңуз, бүгүнкү күнүңүз өткөрүп жаткан күнүңүз, кечээги өткөргөн күнүңүздөн окшош болсо,
geçegi жашап өткөн жашооңузда эле окшош пайдасыз эле өтүп жатса, анда ал зыянкеч мусулман. Өзүнө дагы, өзгөлөргө дагы зыян берүүчү мусулман деп эсептелет. Бүгүнкү өткөрүп аткан күнүбүз кечеги өткөргөн күнүбүзгө окшош. Bir алдыга жылуу болбосо, өзгөрүү болбосо, жаңылануу болбосо, жаңы барак ачылбаса, анда демек зыянкеч. Өзүбүзгө да зыян беребиз, өзгөлөргө да зыян беребиз. Ал эми кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечеги өткөргөн күнүнөн да төмөн болсо, анда ал каргышка калган мусулман. Аллах Тааланын каргышына калган мусулман. Ошондой Аллахтын каргышына калган мусулман болбой, алдыга умтулган, жаңы ой, жаңы максат, жаңы ниет, бийик максаттар менен күнөөгө ошентип жашап турган болсок, анда биз эң бир пайдалуу, өзүбүзгө да пайда бере турган, өзгөлөргө да пайда жеткире турган эң мыкты мусулман болобуз. Өзгөрүү. Кана кантип? Сиздер айтасыздар, имамдар мечитте айтат, мечиттин коому, мечиттин жамааты бир сөздү жатташат. Аялдардын арасында да бар, мисалы, айрыкча 40 фарз деген сабак бар. 40 фарз. Ошодо жакшы ишке буйруу, анан жаман иштен тыюу өзүнчө бир фарз деп. Жакшы ишке буйруу өзүнчө бир фарз, жаман иштен тыюу дагы бир фарз деп. Ана мен сурадым, ушул кандай фарз? Кимге, анан качан фарз болот десем, ошо жакшы ишке буйруу фарз деп эле жооп берди. Жок, андай эмес. Бир инсанды жакшы ишке буйруу үчүн оболу ошол жакшы ишти буйруй турган адам өзү аткарыш керек. Ошондо гана фарз болот. Жаман иштен бир инсанды тыйыш үчүн эң алгач ошол жаман иштен ошол инсан өзү тыйылуу керек. Ошондо гана анын тыюусу таасир этет. Ал тыйганда башка адамдар тыйыла баштайт деген түшүнүк. Аалам өзгөрүш үчүн, аалам оңолуш үчүн, үй бүлө мыкты болуш үчүн, перзенттерибиздин тарбиясы эң жогорку деңгээлге жетиш үчүн бүгүн эне мыкты тарбиялуу болуш керек. Мен өзгөрүшүм керек турбайбы деп кечээки көк халатты алмаштырып кызыл халат кийип алган менен өзгөрүш болбойт. Мен жөн эле жүргөн турбайбы, жолук момундайча салынып. Мен муну кошного окшоп жолукту эгимдин астынан алып салынайын, өзгөрдүм деш, ал өзгөрүү болбойт. Жолукту башка эмес, жолукту биринчи жүрөгүңөргө салгыла. Жол этегиңерди мейли узарткыла, бирок жүрөгүңөрдүн этегин узарткыла. Көзүңөрдүн пардасын тарткыла. Бетиңерге парда тартаардан мурда тилиңердин, көзүңөрдүн, кулагыңардын пардасын тарткыла. Ушак укпагыла. Арамга тиктебегиле. Ушак айтпагыла. Тилдин пардасы ушул, көздүн пардасы дагы ушул. Ушинтип анан өзгөрүү болот. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам: "Мен раа минкум мункаран фалюгаййирху биеди." Эгерде араңардан кимдир бирөө шариатка дал келбеген жат көрүнүштү көрүп кала турган болсо, анда дароо ал жаман жат көрүнүштү, жаман кылык жорукту алы жетсе колу менен кармап токтотуп өзгөртүп койсун. Колу менен токтотуп өзгөртүп койгон сиздердин колуңуздардан келип эле жүрөт. Кимдир бирөөңүздөрдүн жолдошуңуздар тамеки тартат, нас чегет мисалы, арак ичет, кумар ойнойт. Ушулардын баарына сиздердин колуңуздар керек. Анан кол менен өзгөрт десе, жаагына чаап ысыта кой деген түшүнүк эмес. Кол менен ага эң мыкты нерселерди, тамекинин кумарын алмаштырып кое турган эң мыкты тамак жасап бериң. Тамекинин нас чеккенде кумардана турган кумардан да эң мыкты ширин сөзүңүздү сүйлөп бериң. Өзгөрүң. Сиздер айтат элеңиздер. Дарбазаңыздар, эшигиңиздер тыкылдап калды да. Балаңыз чыгып атат.
Карачы дарбазаны ким? Чуркап барды, же болсо ал чуркап барганга чейин кирип келди. Ал сиздин жолдошуңуз. Ким? Балаңыз айтты, атам. Атаңбы? Худу ушундай нерселерден бир отол өзгөрүп чыгың. Колуңуз менен өзгөртүң, кызмат кылың. Өткөндө мага бирөө айтып атат. Күйөөм арак ичип келсе деле сыйлай берейинби деп. Анда тоокунага байлап коюш керекпи? Эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Тияка малканага аркандап коюш керекпи? Мурдагыдан да мыкты кызмат кылыш керек. Мурдагыдан да келген сайын жууп, тарап, тазалап, тамагын берип, мыкты жууркан төшөк алып, салып, жаап, эртеси соолуккандан түнү жөрмөлөп кирдиңиз мен адамча жаткызып койдум деп. Жашынакай кылып сүйлөп, акырындык менен ошентип жеткириш керек. Эгерде кимдир бирөөнүн жасап жаткан жаман ишин колубуз менен токтоткондо өзүбүзгө да, коомчулукка дагы, динге дагы бир аз сөз тийип кала турган болсо, анда тилибиз менен айтып жеткиришибиз керек, өзгөртүшүбүз керек. Эгерде тилибиз менен айтканда дагы кооптуулук жаралып кала турган болсо, анда фаби калби жүрөгүбүз менен ошол ишти жасап жаткан инсанды жаман көрүп, бир-эки жолу салам айтса алик албай, салам бербей, чакырса барбай коюп, сиз бир жакшы самалык өткөрсөңүз, аны чакырбай коюп, ушинтип азаптап, жазалап көр. Бирок ушундай кылуунун өзү ушул инсандын жүрөгүндөгү ыймандын эң алсыз экенинен кабар берет деп атат. Өзгөрүүгө учур келди, кечигип атабыз. Бирок кантип өзгөрүш керек? Биз ар бир сөзгө дикка деген назик көңүл буруп, кайра кайталап, эмне үчүн пайгамбар ушул жерде ушундай деди экен деп айта турган болсок, анда небак өзгөрмөкпүз. Мисалы, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси бар. Жакшылап угуп көрүң. Ушул мезгилге чейин ушул хадисти ого эле көп уктуңуз, бирок амал кылбай келатабыз, көңүл бурбайбыз, кайдыгер мамиле жасайбыз. Жакшылап угуп көрүң. Пайгамбарыбыз тункахул мар'ату ли арбаин. Аял 4 нерсеси менен бааланып, нике кыйлып турмушка чыгат. Ушундайбы? Пайгамбарыбыз айтты, аял 4 нерсеси эске алынып, бааланып, анан турмушка чыгат. Биринчиси жемелуха, анын сулуулугу. Эркектердин баары сулуу кызга, сулуу аялга көзү түшөт. Эмнеге сулуусун тандаш керек? Анткени үйлөнгөндөн кийин дагы башка сулуу кызды издебөө максатта жакшылап эле сулуусун, келбеттүүсүн издеп, мейли танда деп атат. Бизде аны тандабай кой, тандасаң тазга жолугасың деп эле шаштыра баштайт. Качан мен таз кызды жакшы көрө элекмин эле? Кыздардын баары мыкты. Бирөөсүнүн жүзү сулуу, бирөөсүнүн сөзү сулуу, бирөөсүнүн кыймылы сулуу, бирөөсүнүн ахлагы сулуу. Иши кылып сулуулук ушундай көп түргө бөлүнөт. Бирөөсүнүн эмгеги сулуу. Бул сулуулук бир эле жүздүн сулуулугу эмес. Экинчиси хасабуха, теги каралыш керек. Тектүү. Тектүү дегенде ким кандай түшүнүп атат билесизби? Эки келин төрө түйүндө бир палатада жатып, анан бирөөсү айтты, менин көкөрөгүмдөн сүт чыкпай атат десе, меники ашып ташып атат. Кел мен эмизип коем, бир көкөрөгүм менен өзүмдүн, бир көкөрөгүм менен сенин балаңды эмизип коем дейт. Ушундайлар бар экен да, ооруканада. Барбы ушундайлар? Бирок бирөөсү Баткенден, бирөөсү Жалал Абадтан. Ушундай болуп калды да. Анткени шаарда, Бишкекте, же Ошто шаарда бир төрө түйүнө түшкөндө, бир палатада же оштук, же алайлык, же көлдүк, же талаштык эки келин бир палатага жатып калып, анан ошондой көрүнүш болуп калышы ыктымал. Элестетиң. Баякы эки өзүнүн наристесине кошуп, жанындагы келиндин наристесин эмизген аял экөөнүн тең энеси болуп калат. Экөөнүн тең энеси болуп калат. Сөзсүз түрдө. Эми угуп туруң. Ушул
arqı kökürөгүнөн süt çıkpagan kelin giyin törөгөндө janagı süt emizgen enesinin kızın жақшы көрүp kalsa ala albaydı. Je emizgen enenin balası janagı süt çıkpagan kelindin kийинки төрөгөн kızın жақшы көрүp kalsa ala albaydı. Komu menen biri-birine haram bolup kaladı. Tegin karagıla degen ушундай. Мындай сүрүштүрүп баргыla, эмчектеш болуп калбасын. Эмчектеш болуунун өзү bir tuğan болуу болуп эсептелет. Эгерде нике кыйылып үйлөнүп калса дагы дароо билгенден кийин ажырашсын талак менен. Анткени алардан төрөлгөн балдар харам болуп калат деп атат да. Тек де ушуну айтат. Түшүндүңүздөрбү? Анан тигилер төрөлөрдөн экен, мунулар кожолордон экен деп издебей келе. Убара болбой эле койгула. Үчүнчүсү, мәлуха kız bala байлыгы эсепке алынып, анан турмушка чыгат. Жигиттер азыр мындай жогорку билимдүү, маалыматтуу, сабаттуу, айлык маянасы бар кыздарга кызыгат. Анткени айлыгы бар экен дейт да. Кайнатасынын дагы, кайненесинин дагы бардар жашоодо жашаганын карап кое бергиле. Анткени бала тарап же баланын өзү жашоодо, капиталдык жакта, финансылык тараптан, динде бир аз акчага муктаж боло турган болсо, аял адам аны көтөрмөлөп, бир аз өзүнүн ушул эркектин туугандарына мыкты кылып көрсөтүп коюшу бар деп атат. Анткени карап көрүңүздөр, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга дааватынын таркашына, таралышына, тарапташтарынын көбөйүшүнө жана башка нерселерге Хадижа энебиз өзүнүн байлыгы менен жардам берип турган. Эң акыркысы динуха, ай диянатуха, дин тутуму эске алыныш керек. Мына ушул дин тутуму эң негизги көздөн карагендей көзгө баса турган нерсе. Мейли сулуу болбосун, теги деле төмөн болсун, эл кол шилтеп койчу биз ал урууну жактырбайбыз дей турган уруудан үйлөнүп калды бир жигит. Аябай кедей жердин кызы экен. Бирок дин тутуму ушунчалык мыкты, такыба, этеги узун, денеси тосук, көзү арамга тиктебеген, кем сүйлөгөн, жүрүм туруму, басып отурганы эң мыкты болсо, ошого үйлөнө бер дейт пайгамбар. Ва интарибат ядак, колуң топуракка малынып, ушунчалык кедей болуп калсаң деле, ошого үйлөнө бер, өзүм сыяктуу эле деп. Анткени анын дин тутуму бир эле учурдасага сулуулук да, ажарлуу болуп бере алат, тек да болуп бере алат, байлык да болуп бере алат деген. Дин тутуму мыкты кыздай эч жерде бай кыз жок. Дин тутуму мыкты такыба кыздай эч жерде тектүү кыз жок. Дин тутуму мыкты салиха кыздай эч жерде сулуу кыз табылбайт. Сөздүн баары ушул дин тутумунда болуп атат. Дин тутуму мыкты кыз ал атасынын үйүндө турмушка даяр болуп тарбияланган. Ал жаштайынан сажда кылып, алаканы менен жер таянып, саждада көбүрөөк ыйлаганга көнүп калган. Ал мыкты өзгөрдү. Ал төрөшү менен уулу дагы, кызы дагы мыкты болуп, энесин көрүп өзгөрө алат, коомго таасирленбей. Ушул жерде сөз кылып чыгып кетейин. Илгерки сахабалардын, табииндердин, муштахиддердин доорундагы аялдардын дагы, эркектердин дагы жайнамаздагы алакан менен таянып, бешенеси менен жер сүзүп, сажда кылган жери көп кирдечү экен. Аябай кир шахмар болуп кетчү экен. Анткени алар саждада Аллах Тааладан өзүнүн, ата-энесинин, жолдошунун, бир тууганынын, уул кызынын, небересинин эки дүнүйөлүк бакыт жашоосун суранып көп ыйлагандык үчүн көз жашы көбүрөөк тамчылап, жайнамаздын сажда кылган жери көбүрөөк кирдечү экен. Азыркы аялдар менен мурдагы доордогу аялдардын айырмасы эки эле нерседе экен. Бири жайнамазда, бири жастыкта.
Азыркы аялдардын жастыгы көп кирдейт экен, анткени көбүрөөк уктайт экен. Намыстан баш керек. Ошон үчүн кээ бирки кайненелер келинин үстүнөн арыздана берет. Ары карап кетип барып деле буякка ошо стрелканы буруп коюп сүйлөй берет. Турса болот эле эртерээк деп коюп. Уктап атат да ошол келини уктаган ошол уктоочу бөлмөнүн жанынан ошол чакаларды тарактатып өтүп кетет да ары. Бери дагы. Анткени ошол жастыкты кирдетип аткандыгы үчүн ушундан көрө бала чакадын кара, үйдү таза карма. Бул деле ушул өзгөрүүгө чакырылып жаткан сабак. Кайнене өзгөртүп атат да мисалы. Анткени ал кайнене ошол келинден бир канча мурда кийим жырткан, канча ашууларды ашкан, канча белестерди баскан, канча кыяларды кыялаган, турмуштун өйдө төмөнүн ысык суугун көп эле таткан да. Ушул мен кетирген каталычтыкты кетирбей, ушул мага кайненем айтпаган нерсени азыр айтып калбасам, мага ошо өмүр бою өкүнүп кетпесин деген маанайда тарбиялап жаткандыр балким. Анан ушул кээ бирде мага кат барып калат да. Устаз, менин кайненем ушундай сүйлөйт, сөөгүмдү зыркырата коет деп эле бара берет да. Ошону дагы туура түшүнүш керек. Караңыз эми. Дин тутуму эң мыкты өзгөрүүгө алып келет. Эң мыкты өзгөрүүгө алып келет. Жакшылап угуп туруң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дар ал-Гифариге башкасын кой мейли. Дин тутуму болсо, дин тутуму мыкты болсо, ала бер ошону деди. Субханаллах. Не бир укмуш мыкты сөз. Абул Асад Даулий деген өзүнүн уулдарына дасторкондо олтуруп момундай деди. Я бания, кагылайын уулдарым, кагылайын балапандарым, бейиштик жыттууларым менин. Кат ахсанту илейкум сгиран ва кибара ва кабла ан туладу. Мен силерге кичинекей мезгилиңерде дагы чоңоюп бой тартып бойго жеткениңерде деле, керек болсо төрөлелек учуруңарда деле бул дүйнөгө али келелек силерди эч ким тааный элек мезгилде де, силер жарал элек мезгилде мен силерге кызмат кылып келдим. Субханаллах. Кичине мезгилинде эми наристе мисалы жыттайсың, көтөрөсүң, куруктайсың, апасына жардам бересиң, көтөрүп турасың, сооротосуң. Чоңойгондо мисалы таалим бересиң, багыттайсың, ушинтип насаат айтасың. Бул айтып атат. Абул Усуд. Мен силерге кагылайындарым бул дүйнөгө келелек учуруңарда дагы кызмат кылганмын. Силердин камылгаңарды көргөнмүн ошондо. Ушунчалык кызмат кылдым дейсиңер, таманым жешилип кетпедиби силерге кызмат кылам деп калды атасы балдарына дасторкон четинде отуруп. Кичинебизде кызмат кылганыңызга, чоңоюп калганда бизге берген таалимиңизге Аллах бизден ыраазы болсун, түшүндүк. А биз жарык дүйнөгө келгенге чейин кантип кызмат кылдыңыз, айтыңчы. Биз али кабарсыз болсок анда кантип кызмат кылдыңыз? Атасы айтып атат. Ихтарту лакум минал уммахат ман ла тасабуна биха. Субханаллах. Мен силерди төрөгөн эң мыкты апаңарды тандоо менен силерге мыкты кызмат кылдым. Кандай сонун сөз кара. Силерди төрөгөн апаңарды издеп тандоо менен силерге кызмат кылдым. Субханаллах. Караңыздар, сиздердин тандалууңуздар, сиздердин колуңуздарды кимдир бирөөнүн сурап келүүсү, демек ал жигит өзүнүн келечектеги төрөлө турган баласынын апасын тандоо менен болуп атат. Андыктан сиздер дагы кызыңыздарды берип жатканда, атасы банкир да, бала өзү Россияда иштеп бир машина минип алыптыр. Бере салайын дебей, келечекте менин неберемдин атасы кандай болуш керек деп издесин. Кагылайын кыздар, кулаңарга күмүш сырга, бул хадис дагы.
İmam Şafii de aytkan, başka tabiinler de aytkan. Kız bala özünü tengdi, özünün bolocok joldoşun söz türde suraştırıp izlegenge hukuku var. Bilbeyim apam aytkanга tие берем да дегендер дагы бар. Анан эртең апасы айтканга тийип алса, апасы айткан күнү келе бер, ичиме баткан, сыртыма батпайт элең, бас десе кайра келип алат. Өзүнүн мындай ою менен, максаты менен, мындай умтулуусу менен жашоосун оңдоп кете албайт. Тар чөйрөдө кичинекей рамканын ичинде жашайт. Ал өзгөрө албайт. Өзгөргөнгө аракет да кыла албайт. Ал өзүн дагы өзгөнү деген тиги уулу менен кызын жолсо жолдошун дагы өзгөртө албайт. Өзгөрүш үчүн сөз түрдө өзүбүз өзгөрүлүшүбүз керек. Эркектер канча жолу канчалаган адамдар менен купуя, жашыруун бекитип канча жаман иш кылбасын, Аллах Таала алардын жашырып кылган жаман ишин үйүндөгү аялынан жана уул кызынан ашкерелеп жарыялап чыгарып турат. Шуну бир билгиле. Чайканаларга барып алып канча кумар ойногон эркектер бар. Дубалдын аркасында эч кимге көрүнбөй, жүр бул жака деп дөңсөнүн аркасына түшүп өтүп алып, ошол жерде бөлүшүп арак ичкендер бар. Эч ким көрбөдүбү, эч ким билбедиби, эч кимге айтпагым туурабы? Сен көр, мен көр, шуну тынчтып коёйлу. Жабылуу аяк жабык боюнча калсын деп. Bir erkek менен bir ayal zinaga bara turgan bolsa bekitip, аны Аллах Таала өзүнүн уулу менен кызы же болсо жубайынан же жолдошунан ашкерелеп турат, жарыялап. Канчалык жашырбайлы, канчалык бекитпейли, канчалык купуя кылбайлы, Аллах аны ашкерелеп турат. Андыктан үйүбүздөгү bir мүчүлүш, мүдүрүлүү, жаман иш, балдарыбыздын тарбиясынын тайкылыгы ата менен апанын бири-бирине жана балдарына, ата-энесине, өздөрүнүн ата-энесине билгизбей, коомдун обочолонуп, кандайдыр бир тар чөйрөдө жасаган, купуя жасаган жаман ишинин саркындысын балдардан чыгарат Аллах Таала. Эгерде балаңыз тил алчак болбой, безери болуп жатса, бир учурдагы өзүңүздүн жашап өткөн карт тарыхты арткага барактасаңыз, балким бир учурда сиз жаман иш кылгансыз, ошонун саркындысы балаңыздан же кызыңыздан чыгып атат. Аллах Таала көрүп туручу. Мен бул жаман ишке барбайм. Өзгөрө турган болсом, куду ушул жерден өзгөрүшүм керек деп бурулуп кетиң. Анткени сиздин өзгөрүшүңүз менен бир эле өзүңүз эмес, үй бүлө, кошуна, тууган урук, сиз келин болуп түшкөн көчө, ошол айыл, ошол аймак, сабагыбыздагы айтылгандай, аалам өзгөрүп атат. Эненин өзгөрүшү менен бир эле аймак эмес, ошол жашап жаткан аалам өзгөрөт иншалла. Түз жыгаштын көлөкөсү түп-түз боюнча түшөт. Ири кыйшык жыгаштын көлөкөсү дагы ирейип кыйшык түшөт жерге. Сиздин уулуңуз менен кызыңыз, небереңиз, ал сиздин көлөкөңүз. Перзенттер ата-энесинин көчүрмөсү. Мен мисалы окуу жайды жетектеп жүргөндө бүт аймактардан, Кыргызстандын бардык булуң бурчунан студенттер барып документтерин тапшырышат. Документин көрсөң, баягы документтерди барактап, кээ бирлерин окуп отуруп, ыйлагың келип, бетинен өбүргүң келет да. Анткени мугалимдердин берген мүнөздөмөсү ушунчалык кооз жазылган, мыкты үй бүлөдө тарбияланган, адеп аклагы мыкты, коомдук иштерге өзгөлтүксүз катышат, жана башка. Ал жөн эле айыл өкмөттүн болсо мектептин директорунун жакшыраак кылып жазып коерин, жакшыраак кылып деген ал аябай жакшыраак кылып жазып берген. Чын-чынына келгенде ал бала андай эмес. Андыктан ар бир студенттин баскан турганы, мамилесинен мен анын ата-энесинин кандай экенин даана билем. Өзүңүздүн ким экениңизди тааныта турган ал сиздин кызыңыз, Кагылайын апа. Анткени сиз 18 жыл, 19 жыл эмгек кылып тарбиялаган кызыңызды башка бирөөгө келин кылып бердиңиз, өмүр бою сизди өлгөнгө чейин сиз жөнүндө
маалымат берип өтүп кетет ошол башка аймакка. Бул кимдин кызы? Биринчи эле кимдин келини дейт. Бул баланчынын. Кимдин кызы? Баланчынын кызы. Болду, кимдин кызынан башталат өзү тарых таржыма. Мунун атасы тигинин баласы да, мунун чоң атасы момундай болгон деп анан кийин тарых чукуланат. Ошолордун саркындысы да деп анан кийин сиздин келиниңиз жөнүндө сөз болот. Сиздин кызыңыз башка бирөөлөргө сизди маалыматтап берип атат. Бир да жолу айта элексиздер. Бир да жолу. Билбейм эмес, сиздерде катталбаса мага жана башка устаздарга келдиби билбеймин, мага келе элек али. Мага келе элек. Келеби деп күтүп жүрөм. Кызыңардын колун бирөө сурашы менен айтасыздар. Абысыныңарды чакырасыңар, кошунаңарды, өзүңөрдүн апаңарды, эжеңерди чакырып тездетпесек болбойт. Жакшы жердин баласы экен. Ушундай да кармап калалы. Септи тездетпесек болбойт деп. Эң негизги маселе бул жерде аялдын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин мээсинин бир бурчунда сеп деген жазуу жатат да. Сеп, туштук, жастык, көрпө, төшөк, сервант, кир жугуч, муздаткыч, балабатардын баары ошол жерде жатат жерде. Мээсин жарын алып алган. Мындайча жатса да ушул, мындайча жатса да ушул. Чалканча, көмкөрөнчө намаз окуп атса деле сеп да. Чын, барбы ушундай? Бирок сепке кетирген акчаңыздардай, сеп жыйнаганга короткон убактыңыздардай кимдир бирөөнүн, бир устазданын этегин кармап, бир устаздын алдына барып, устаз же устаза, агай же эжеке, кагылайын. Бир да эне кызын турмушка узатардан мурда сеп даярдагандай бир агай эженин алдына келип, биз ушул 6 айдан кийин кызыбызды турмушка узаткан атабыз. 6 айдын ичинде мунул кызыбызга күйөөгө кандай кызмат кылуу, кайненеге кандай кызмат кылуу жөнүндө шар'ий, ислами, дини бир таалим беринчи даярдайлы деген ал ата-энени көрө элекмин. Качан болсо сеп. Кошунанын үйүнө кирип, өткөндө сенин кызыңа холодильник берген эмессиңби? Бергем кичинесин. Жазып коет, үйүнө келет. Булар кичинесин бериптир, дейт күйөөсүнүн мээсин чукуйт. Мындан 0,5 сантиметр болсо чоңурагын бербесек болбойт. 2 эл чоң болсо эч кур десе. Ушуну менен жашап алып урушуп келатат. Өзгөрүү болуп атабы, болбойт абы? Өзгөрүү болуп атат. Кайсы тарапын көрпө көбөйүп атат. Эмеректери көбөйүп атат. Калың бир аз кымбаттап атат. Бирок ахлакта, адеп ахлакта, жашоодо, ыйманда, оңолууда өзгөрүү болбойт таптакыр. Анан кантип качан өзгөрүш болот биздин үй бүлөдө? Имам Шафии жакшылап угуң. Имам Шафии ламма марида марада маути. Өлүм оорусу менен ооруду. Бул дегени эми көзү жумула турган деңгээлде оору төшөктө жатып калды деген түшүнүк. Онтуп. Тугандарын, үй бүлөсүн, оору болуп тургандарынын бүт баарына муру фуланен югсилуни. Бир кишинин ысымын атады. Бир кишинин ысымын атады. Менин көзүм өтүп кете турган болсо, ушул инсанды тапкыла, сөзсүз түрдө издеп болсо да тапкыла, мени ошол жуусун деди. Мени ошол жуусун деди. فلما بلغه خبر وفاة الإمام الشافعي حضر هذا الرجل. İmam Şafii көз жумду. Анын кайтыш болгондугу тууралуу кабар жетип, анан баягы кишиге дагы атайын кабар жеткирилди. Ал шаша-буша элдин алдында келди. فقال ائتوني بوصيتي. Кана İmam Şafii'nin жакындары, балдары, кыздары отургулачы. Отургузуп туруп, атаңардын осуят кылып силерге жазып, табыштап, жазып кеткен осуят кагазын алып келгиле мага деди.
Баракчасын алып келгиле dedi. Анан алар мынеке атабыз муногу нерселерди жазып, жаздыртып, осият кылып кетти. فإذا فيها على الشافعي 70,000 درهم دينا فقضاها عنه. Баракчада İmam Şafii'nin moynunda kalıp kalgan 70,000 karız dirhamı var eken ele. Büröge bere turgan 70,000 dirham büröge karız eken. Azık söz aytkanda 70,000 700,000 7 milyon karız var eken. 7 milyon karız var eken dep koygula. Boldu. Bul karızdı tölö menin moynuma жүктөлдү kagılayınдар. Dedi dağı daro janında dayar eken çakırgıla. Karız eylerin bergenderde çakırgıla dep janaza okulganга чейин barının karızın berip kutuldu İmam Şafii senden. Kutuldu dedi. Ova kutuldu. Güveler menen barın tölöp bütkönden keyin qala hada gusli iyyahu. Ataňar men köz jumganda meni juup tazalap koysun degeni, meni karızdan tazalap juup koysun degeni, men ataňardy juudum dep orundan turup ketip kaldı. Kagılayınдар. Mıneke, ne bir okumuş, mıhtı dost, mıhtı zamandaş. Söz ali bütelek, uğup durun. Emi, bu sözde Abu Sa'id el-Wa'id, Abu Sa'id degen kişi bayanda pervatat bizge azır şu sözdü. Men bu okuya bütkönden keyin bir kança yıllardan son Egipet'e varıp kaldım. Egipet mamleketine barıp kaldım. Anan İmam Şafii'nin karızın tölöp koygan insandın üyün, daregin körsetküle desem, maga bir darek berdi. Momunday varas, tigindey burulas, momunday öňütdegi bir üy dedi. Men üyüne vardım. Uçuraştım köpçülügü menen. Oşol kişiden kalgan nevere, çevereleri bir korgon, öte köp nevere çevereleri menen uçuraştım. Faraitu aleyhim simel hayr ve athara'l fadl. Men ar bir neveresini uçuraşıp jatkanda yüregimde emnegedir titirö, denemde emnegedir mınday bir jıluluk, ködönümdün kengeyişin, dem alumdundağı mıhtı boluşun sezip attım deydi. Ar biri menen uçuraşıp atkanda. Anan ayttım. Balaga atharul hayr ileyhim ve zaharat barakatuhu aleyhim. Ataňardın mıhtılığı jaman nerseden bir otolo oğlaktap çıkıp jakşı iş menen alektenip jakşı jaka özgörүүsünün özü silerge en mıhtı kadır barkты daňazaluu belgilүү bolууну silerin ataňar silerge muras kılıp taştap ketiptir. Men ataňar menen zamandaş bolup jaşay albasam dagı, men ataňar menen kol alışıp uçuraşa albasam dagı, bir doğurda en mıhtı ağız söz tamsil bolup ötüp ketken ataňardın, çoň ataňardın, tay ataňardın izi, talem tarbiyası silerde nakta kalgandygyn men öz közüm menen körüp sezdim dep ıylagan oşol Abu Sa'id. Kagılayın apalar, ejeler, karındaşlar, jeňeler. Bir uçur gelek. Biz barыбыз kara jerde jamanıp jatabız, işengile. Muну ol minbarda süylep jatkan men jönde bir gün silerge minbar mediadan balançı ustaz köz jumdu degen kabar gelet silerge. Suuq kabar albette. Ukkuňar da gelbeyt. Uqqanda töňür ısıp çygyşy mümkün. Çyn elebi, ölböçüdey kişile deşiňer mümkün. Barыбыз şintip kara jerde jamanabız. Biz ketkenden keyin dagı bizdin urpagыбызdan jasagan işibizden bizdin kim ekenibizde adamlar tamşanıp süylegen sayının taňdaýynan bal tama turgan en mıhtı özgörüge hareket kılıp ötüp geçişimiz gerek.
Өзгөрүү ошондо болот. Жөн эле ак көйнөктү көк көйнөккө, биринчи кабаттан экинчи кабатка мурда цемент эле, азыр брусчатка басып коюп, мурда кар эле, азыр агартып коюу менен эмес. Балчык болуп калган жаман кылык жоруктан эң мыкты адеп ахлакка, бидаттан сүннөткө, тоң моюндуулуктан фарызга, фарз аткарууга өзгөрө турган болсок, демек биз өзгөрдүк иншалла. Намазыңызды өзгөртүң, саждаңызды өзгөртүң. Мурда шарт бат-баттан аялдардын өзүнүн намаз окуусу ушунчалык бат болот. Мен таң калам. Мен Аллаху акбар. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табарака исмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук деп окуп бүткүчөктү. Анча-мынча аялдар экинчи рекетте окуп. Мен сананы окуп бүт элекмин. Анан ушинтип атсаңар, кайсыл жактагы өзгөрүү болсун. Аллах Таалага чында берилүү менен ибадат кылсаңар, үйдө сөзсүз түрдө өзгөрүү болот, билип койгула. Ага далил. Үйдө сөзсүз түрдө өзгөрүү болот. Намазыңарды өзгөртүп көргүлө. Ибадатыңарды чында өзгөртүп көргүлө. Саид ибн al-Musayyib айтат: "Inni la usalli فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي." Subhanallah. Sa'id ibn al-Musayyib'tin uşul sözü mağa öte katı tiydi. Bilmeyim sizlerge kanday tiyet. Mağa uşunçalık katı tiydi. Katı tiydi degeni uşunçalık tasirlendi. Ömür boyu esimden çıkkıs bolup. Ömür boyu. Alem ne de batat? Men namazga kirişem. Allahu akbar dep. Bat бүтүргүм келет дейт. Бизге окшоп. Кебирлердин с деген лугасында Субхана раббиял ам 3 сыны бирдей айтса тасбih бүтөт. Инни ла усалли. Намазга киришем дейт. Намазга киришип батыраак окуп бүтөйүн дегеним деле аркамдагы уулумду, кызымды, избасарымды, мураскорумду эстей калам намазда. Жок, шашпайын. Ушулар салих, салиха болсун. Урпагы узун болсун. Урпагы үзүлбөй кадыр барктуу болсун. Булардан кийинки улана турган тукумдан алим алималар, хафиз хафизалар, muhaddis muhaddiseler, taqi taqiyalar, takvalar çıksın dep namazın içinde esme kelip ketip feazid fi salati namazımdı berilүү menen anan uzart okup kalam deydi. Sa'id ibn al-Musayyib'tin zamandaşları. Sa'id ibn al-Musayyib ötüp ketkenden keyin anın zamandaşları Sa'id'tin baldары başkalar çılap kitep koltuktap uzak dele okugan yok. Bizden baldarga okşop aşuu aşıp beles basıp talim dele izdegen yok. Birok Yeçen degen alımdardı gördük. Sa'id ibn al-Musayyib'tin balası menen kızınday hiç bir yerde aleme körgön emesmiz. Uşunça takvalardı körgönmüz, birok Sa'id ibn al-Musayyib'tin balasınday kızınday takvalardı körgön emesmiz deydi. Emniden ulam dese, ankene Sa'id namazın okup jatkanda anın kursagынан, anın gömököyünөн kakşıp kalgan otko koyulgan kazan çıyıldagандай ıydı uqqanыбыз esibizde deydi. Biz Sa'id'tin janında namazga turarda sözsüz türde azır munun içinden bir ıy çıgat dep dayar bolчу элек деп атат. Namazыңызды бекемдең, намазга ушунчалык дитиңизди коюң, намазды чындап худум эле сиз Аллахтын алдында тургандай болуп, азыр эсепке тутулган атас, азыр сиз суракка чакырылган аткандай абалда туруп окуң. Мына ол ақтың өчкүр телефонуңарды намаз окуп атканда үнсүз кылып кое тургула. WhatsApp'ыңар келген баягы ышкырыктар угулбай турсун. Эмеле Аллаху акбар деп шунда баштаганда кыйчый дегенде Элмира жазды азыр. Баягы ыхласыңар жоголуп атат. Анан каяктагы өзгөрүү болсун бизде, кагылайындар. Каяктагы өзгөрүү болсун. Президент, аймак,
Alam özgörüş üçün özgөрөydү hareket kılabызбы иншалла. Балаңыз ең мықты инсандардың мартабасына, даражасына жетіш үшін сіз ең мықты инсан болу, салиха болу. Салиха. Сіздің даражаңыз биік болсын. Ова, сіз башқа аялларға, енелерге ұқсап төрде олтырбайсыз. Чында біле сіздің кеңешіңізді анча-мынча адам ұқпайды. Қой, ал менен кеңешпейле қойлы деші мүмкін. Адамдардың арасында, қатардағы өзіңіз сияқты аялдардың арасында сіздің қадір барқыңыз төмен болушы мүмкін. Бірақ сіз шундай жашаң, қылған саждаңыз менен, чыгарган кайрымдуулугуңуз менен, окуган Кур'ан тилаватыңыз менен Аллахтын алдында ибадаттын сообунун мунарасын ушунчалык бийиктетип куруң. Сиздин кадыр барыңыз элдин алдында төмөн болгону менен Аллахтын алдында жогору иншалла. Перзент аймак алам өзгөрүш үчүн аял салиха болуш керек. Салиха. Салиха ким ал? Салиха деген ал 5 вакыт намазга ушунчалык ачкөз болгон аял. 5 вакыт намаз дегенде өзөгү үзүлүп түшө турган аял ал салиха аял. Салиха аял ким ал? Бардык кызыкчылыктан, ырахаттан, байлыктан, мансаптан, даражадан, тойдон намазды өйдө көргөн аял ал салиха аял. Жыйындан, кудалыкка барып калганыңарда, чорный кассага барганыңарда, үйүңөргө коно келип калганда, эмне болгон учурда деле салиха ал намазды өйдө көрөт. Намазды өйдө көргөн аялдын перзенттеринин даражасын Аллах Таала ошол аймакта дагы, башка аймакта дагы алардын кадыр баркын өйдө кылып коет. Сиздин салихалыгыңыздан, сиздин уул кызыңыз, небереңиздин кадыр баркын Аллах Таала көтөрүп коет. Ал эми жолдошуңуз эркектерге фаалайка айюхал аб ва анта айятухал ум битақваллах. Ата, эне экөө таква болгондо гана анан сөзсүз түрдө экөөнүн батасы, тилеги, дуасы орундалып кабыл болот. Көпчүлүктөр балам момундай болуп атат, эч айтканды кылбайт. Медресеге берип көрдүк, тияктан качып келди. Кызым турмушка чыгып жолу болбой атат, бага ачылбай атат, 2 турмушка чыкты, андан деле болбой атат. 3-чү турмушка чыкты, согунчага канап төрөй элек болбой атат. Кандай кылсак болот? Барбаган жер калбады, мазарга бардык, бакшыга бардык, көз ачыкка бардык. Эң аягында сизге келдик дейт. Не тоба кылдым? Ушундайлар бар экен. Мазарга барыптыр, ташка, көз ачыкка барыптыр. Эң аягында мага келиптир. Аллах Таала дуабызды кабыл кылыш үчүн эмне болуш керек? Антатиб мат'амук ва машрабук ва малбасук. Кол көтөрүп дуа кылсаңыз деле, көтөрбөй деле шууранып же ашкере жарыя сүйлөсөңүз деле, дуаларыңыздын бирөөсү дагы кайтарылбай кабыл болушун кааласаңыз дейт. Анда пайгамбар айтат: жеген тамагың, алкымың таза болсун, ууртамың адал болсун, кийимиң таза болсун, ошондо гана кабыл болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Саад ибн Аби Ваккас келип эмне дедилер? Я Расулаллах, дуам кабыл болсун, ушуну Аллах Тааладан сурап дуа кылып бериңчи дедилер. Пайгамбар эмне деди? Мен дуа кылбай эле коеюн. Я Саад, атиб мат'амак такун мустажаба да'ва. Алкымыңды тазала, ууртамыңды адалда, буйурса өмүрүңдүн аягына чейин дуа тилектериңдин бирөөсү да кайтарылбай кабыл болот деген. Кагалайын апалар, жеген тиштем күмөндүү же арам болуп атпайбы? Анан каяктагы бала оңолсун. Өзүбүз өзгөрө албай атабыз. Кызарганда жөн кызарган нерсени көргөндө, жалтырак нерсени көргөндө көздөр жанып кетет да. Жалт деп. Мен кече сабагымда айттым эле. Кагалайын апалар, мунол үйдү адал кылуу дагы, перзенттердин жашоосун, күйөөңүздүн дагы жашоосун арам кылып коюу дагы, намазынын кабыл болушун дагы, болбошун дагы сиздин колуңузда. Үйүңүзгө келген конокко жайылган дасторкондун үстүндөгү бүт барды коюлган нерсени сиз билесиз, сиз коесуз. Сөзсүз түрдө кечеги абысындан, мурдагынкы кудагыйдын үйүнөн, эки үй нар жактагы баягы сиз менен көзүнүн кыйыгы менен сүйлөшүп жаман көргөн келинден, ошонун дасторконунан
сөзсүз түрдө дасторконуңуз өйдө болушун каалап, атайын райондун центрине барып, кымбат Россиянын шоколаддарын алып келесиңер. Ал харам. Анда гумо бар. Анан аны жегенден кийин кимдин дуасы кабыл болот, айтыңчы? Өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы, адалдыга мындай өзгөрөйлү. Бол, токтотуң. Курнамызды токтотуш керек. Сиз жөнүндө сиздин дасторконуңуз, шоколадыңыз жөнүндө сүйлөсө сүйлөй берсин, а бирок сиз Аллахтын алдында адал инсансыз өзгөргөн. Анткени Аллах өз аятында сауду билlah. Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин. Садақаллаху алейм. Аллах тақвалардын дуасын кайтарбай барын бирдей кабыл алат деп атат. Аллаху акбар. Сиз өзүңүздүн уулуңузга эмне деп дуа кылсаңыз, кызыңызга кандай тилек кылсаңыз, барды кабыл болот. Качан? Тақва болгонуңузда гана. Аллаху акбар. Тақвалык деген ал өзүнчө бир чоң ибадат. Аны жакшы билесиздер. Айтып эле безилдеп эле келатабыз. Тақвалык деген ушундай тикендүү жолдо жылаң аяк басып, таманга тикен чөгүртөк кирбесин деп, коомайланып таза жерлерге гана абайлап эки таманды коюп таза жолго чыгып кетүү. Тақвалык куд ушундай. Бул дүйнөдө арамды кармап албайын, арамга отуруп албайын, арамды жеп ичип албайын деп улам этияттана берүүнүн өзү ал тақвалык. Мына ошондо гана сиздин дуаңыз кабыл болот. Сиздин дуаңыз кабыл болгондон кийин сиз биз баарыбыз өтүп кетсек деле, жашап жатсак деле, биздин тақвалыгыбыздан улам жарык дүйнөгө келген перзенттердин бизге кылган кызматы. Угуп туруң. Алар эмне дейт? Ата-энеси мыктылардын, тақвалардын, ата-энеси салихалардын перзенттеринин тақва салих ата-энеге кылган жообу, берген жообу. Алар Раббигфирли ва ливалидайя. Аллахым өзүмдү, анан атам менен апамдын күнөөсүн кечир деп дуа кыла турган перзенттер жашайт. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббим, наристелигимде мага мээримин төккөн ата-энеме эмесен өзүңдүн ырайымыңды жаадыр деп дуа кылышат. Анан ата-энеси таква болбогон, ата-энеси салиха болбогон үй бүлөдөгү перзенттер кантип, анан качан, канча ирет дуа кылат, эми өзүңүз элестетип көрүң. Алар мына жакында орозо айт кирип келе жатат. Орозо айттын алдындагы бир айтта, же орозонун бүтүшүндөгү бир айтта айттык кылышыбыз керек турбайбы? Айттык бары турбайбы деп өздөрүнчө эле бир дин киргизип алган. Ошол айтта бир кичине жыт чыгарып, бир соймуш болуп, апасы менен атасын бир эстейт, болду, ошол боюнча жок. Алардын ата-энеси баласына бир айттыкчалык эле адам курбан айтта бир эстеши мүмкүн. Болду, ошол боюнча арадан бир канча жыл өткөндөн кийин ата-энелер жөнүндө олуттуу сөз болуп калса, ооба, менин да ата-энем болгон бир учурда деп 40 жылда бир эстейт. Эмнеге? Анткени анын ата-энеси өзү таква же салиха болгон эмес. Сиз ушундай инсан болуң, 5 убакыт намазыңызда сизди перзентиңиз эстей турган болсун. Эң ириде, эң башында сиз намазга киришкенде кыскартып жүрбөй, узунураак, чындап, ихлас менен берилүүрөөк окуй турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Аллах Таала сиздин уулуңуз менен кызыңыздын даражасын өйдө кылат. Өзгөрүүнү сиз өзүңүздөн баштаң. Фаман рамал валада салих ан яхтара лаху умман му'мина. Эркектердин кулагына күмүш сырга. Кимдир бирөөнүн баласынын Куран окуганын көрүп, башка ата-энелер суктанат. Азыркы мына микрофон кармап сабагыбыздын башында Куран окуп берген алмончоктой жүздөрүнөн нур төгүлгөн кыздарды көрдүңүздөр. Мына ушулардын апаларды ушул жерде отургандыр. Сабак берген устаздардан Аллахым разы болсун, кыздардын Аллахым келечегин кең кылгын. Куд ушундай бир баланы, бир кызды көргөндө адам баласы суктанат. Мен да ушундай уулду болсом, же менин уулум ушундай болсо деп эңсеген эркек болсо деп атат. Ан яхтар лаху умман му'мина. Шашпасын. Тегине, сулуулугуна, байлыгына, мансабына, айлык маянасына кызыгып,
kelbeti kelişken, adib ahlakсыз biröni alıp keyin anan ömür boyu çaynalıp ötpösün. En yehtar lehu ummen mu'mina, en iride jupunu olsa dağı Allah'a sögünön beri iman keltirgen en mıhtı takiya, takva, saliha kızdı tandasın dep atat. Mıhtı urpak jarık dünyaya geliş üçün. Allah'tın hukugun, özünün güyösünün hukugun saktay turgan ene bir üyge keldi. Demek al en mıhtı tarbiyacı. Erten al töregönde dağı en mıhtı tarbiya bere alat balasına. Emnege? El madrasa. İza a'dadtaha a'dadta şa'ban tibal a'raq. Sizler jönde ne bir okumuş mıhtı sözler yazılgan. Ene degen bir üniversitet. Ene uşunda bir mıhtı mektep. Çoğun bir akademiya. Uşul enenele mıhtı kılıp tarbiyalap koya turgan bolsok uşul mektepti. Anda tamırı alamga jayılgan en çoğun koomdu tarbiyaladım deyber. Yüzüne ne vak bırış kirip kalgan bir apa. Kolları da kalçıldap, jupunu gana kıyışık bir tayaktı tayanıp olturgan apadan bürö kelip, "Kızmatыңыз emne apa?" dep sorasa, "Kızmatım dele jok. Bolgonu uşul muну ol gözgö görüngen aymaktın barın tarbiyalap gelatam" dedi. Soragan jigit, "Bu sizde özü kanday kesip bar" dese, "Kesip dele jok. Adistigim dele jok, biroq mıhtı tarbiyalap koydum." "Apa, men sizge takır düşünbödüm. Kantip tarbiyaladınız" dese, "Mına uşulardı büt barın töröp, okutup, giyintip bagıp atkan kız, al menin kızım. Men oşol kızımды mıhtı kılıp tarbiyalagam, al menin tarbiyamды ulantıp ketti" dep atat. Karaңыз, el madrasa İza a'dadtaha a'dadta şa'ban tibal a'raq. Ene degen bir çoğun üniversitet, akademiya, jolsa bir mektep. Oşa kızdı ele mıhtılap tarbiyalap koya turgan bolsok, tamırı alamga tarkagan en mıhtı çoğun koomdu tarbiyaladınız siz. Egerde bir tarbiyası taykı bir kızdı tarbiyalay turgan bolsok, anda bardık andan törölgön koomdun tamırın baltaladınız. Uşundayla ayırması. Ustadul asatidel ali. Ene degen min degen doktor, profesör agaylardın da ejekesi. Ene degen uşunday min degen doktor, profesör agay ejeylerin da ejekesi. Jupunu al üydü, telefon menen dağı, жаңы технология menen işi jok olturat hazır. Jüne eçak bırış girip kalgan, namda mında durustap jey albaydı. Biroq al, men degen Nobel sıylığının iyesi olgan profesörün dağı ejekesi oşol. Tarbiyatçı oşol ene. Şagalet ma'asirahum medel afaq. Urpağı alam gezip, töölörü kökkö jetip, ısımdары taşka basılıp, жазылып kala turgan dengeyilge jetkirip tarbiyalap koygan bir jupunu apa, hazır kimdir biröөнün karangı üyünün burçunda olturat, kolları kaltırat. Siz kızınızı kodaşonday kılıp tarbiyalaşыңыз керек. Oşondo gana ene özgörse, anan alam özgöret inşallah. Ayal özgörse, oşonda gana alam özgöret dep aytsak jaraşat. Bir kişi özünün dosuna uquqa veledihi ve su'a muameletihi, perzentinin tarbiyasının taykılığından, şu atası, özünün sözünü ukpagandığından, maga kayaş aytıp atat. Aybay bezeri boldu, göçe taptay turgan boldu. Takır til ukpayt. Dep bir kişi özünün dosuna arızdanıp kеңеш surap geldi. Kanday deysin, mene bu kantip oңдойбуз? Kantip tarbiyalaşım kerek. Kaysil medresege, je bolsa kaysil mektepke bereyin dedi. Faqala la talum ahada. Balаңдын mınday jaman ahlaktu bolup çoňoýgonduguna hiç kimdi jemelebe, jekte görbe. Walakin tevajjahil billahum ala nafsik. Özüňdü özüň uruş. Özüňdü özüň jemele. Özüňdü özüň kemsint.
өзүңдү өзүң жек көрүп жаман көр. Li'annaka lam tatakhayyar umma. Анткени сен учурунда ушул перзентиңди төрөп турган эң мыкты кыздарды аттап өткөнсүң. Мунун бою кыска экен. Мунун ата-энеси жупуну жашайт экен. Буга караганда муну аябай чырайлуу экен деп сулуулугуна арызып, сүйүп үйлөнгөнсүң. Тарбиясы тайкы үй бүлөдө тарбияланганына кол шилтеп, сулуулугу менен даңктанып өтөм дегенсиң. Сулуу аялдын сага төрөп берген безери баласына эми сен баш ийип өтөсүң деп атат. Сиз кандай кыз тарбиялап атасыз, Кагылайын апа? Коомду өзгөртүү, үй бүлөнү мыкты тарбиялоо, ааламды өзгөртүү сиздин колуңузда дапдаяр турат. Болгону сиз кызыңызды мыктылап тарбиялап коюң. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Iyyakum wa qadra'ad damin. Göңчү коңуздардан олактагыла, абайлагыла, этият болгула, жакындабагыла, алыстагыла деди. Сахабалар түшүнбөстөн göңчү коңуз дегениңиз эмне? Пайгамбар айтты. Göңдүн үстүнө өсүп калган жыты жок кызыл гүл. Тагырага al-mar'atul hasna fil manbati su. Жаман ата-эненин ыйманы тайкы, адеп аклагы таптакыр бош, талим тарбиядан көрөнгөсү таптакыр тайыз болгон ата-эненин колунда тарбияланган, келбети келишкен ай чырайлуу сулуу кызга эч качан үйлөнбө. Ал төрөп бере турган бала сени эртең уят кылат. Сиз кандай баланы, кызды тарбиялап атасыз? Сиз кыз тарбиялап атканда кичине мындай өзүңө карасаң, тияк биягыңды мындай боёп, чийип дегендей кылып тарбиялайт экен кээ бир ата-энелер. Чачын кыскартып, чачынан мурда тилин кыскартыш керек. Киргиз тилиңди деп. Киргиз түйүп кой тилиңди деп. Чачынан мурда тилин кыскарткыла. Кирпигин, кашын узартардан мурда этегин узарткыла, ылдый кылат. Анын кашын боёп, мына эки чекесин бир аз мындай бир урганда кызарып кете турган кылып кызартасың бар го. Вообще бир башкача краска бересиң деп түшүнбөйм мен. Ак менен боёп атып, кийимди карасаң кызарып калат ошол жери. Немеле аралаштырат билбейсиң. Ошол жерин сулуулагандан мурда анын ахлагын, адебин, талим, тарбиясын сулуулап койсоңуздар, эмдиги чекти өкүнбөйт элек. Умар ибн Абдул Азиз кайталаган сайын кайталаган келе берет. Умар ибн Абдул Азиз 5-чи халифа. Билесиздер, Умар ибн Абдул Азиз бул 5-чи халифа, бирок табииндердин дорундагы халифа. Эмнеге бул ортодогу бир канча халифалардан аттап өтүп, 4 халифанын 5-чиси деп аталып атат. Анткени эң адилеттүүлүгү менен, эң мыктылыгы менен карагыла. Өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Умар ибн Абдул Азиздин апасынын ким экенин билет белеңиз? Умар ибн Абдул Азиздин апасы жакындап барат. Чоң энелери, тайнелери. Ал Hazrat Umar öz doğrunda, эми Hazrat Umar'ın doğruna kayttık. Hazrat Umar öz doğrunda halife olup жүргөн учурунда акырын элдин жашоосун мындай угайын, көрөйүн, билейин деп түнү күгүмдө келе жатканда бир үйдүн жаракасынан кичинекей жарык чыгып турганынан эмне болгон үй бүлө экен, баары уктап жатса булар уктай элек да деп бир аз кулак салып турса, ичиндеги күбүр шыбырдан улам мындай сөз укту. Аралаштыр дегенде аралаштырып кое бербейсиңби? Умар сени көрүп отуруп турбу? Деп чакадагы сүткө суу коштуруп, кызын базарга жөнөткөн атат. Толтуруп кое бербейсиңби? Десе ошол кызы, апа, Умар бизди көрбөгөнү менен Умардын Кудай көрүп турбайбы деди. Ошол Аллах Тааладан корккон 9 жашар кыздын уругунан чыккан Умар ибн Абдул Азиз деген халифа, 5-чи халифа. Кагылайындар. Урпагыбыз, уругубуз, эртеңки келечегибиз мыкты болсун дей турган болсок, бүгүнкү дасторконуңузда адалдап, арам аралашкан таттуу шоколаддарды дасторконуңузга койбоң. Кайсы бир урпаңыздын кайсы бир бөлүгүнөн эң жаман зөкүр ааламды таң калтыра турган, сизди уят калтырып,
керек болса сиз мүрзөдө жатканда азабы сизге да жете турган эң мыкты жаман муун төрөлөт. Сиз мүрзөдө жатканыңызда дагы ибадаты, сөзү, кыймылы, динге болгон кызматынан улам Аллах Таала сизге бейиштин ырахатын жеткире турган эң мыкты муун төрөлсүн дей турган болсоңуз, азыртан баштап дасторконуңузду адалдаң, өзгөрүң. Бүгүн сабак бүткөндөн кийин баралы дагы мен азыр ушул жердеги эжекеге атайын мен чөнтөгүмдө бар телефондогу адал жемек ичмектердин ушул списогун өткөрүп кетейин. Жайылткыла. Алдыда ыйык Рамазан келе атат. Рамазанга бир таза жүрөк, таза таквалык менен, ариет, мыкты намыс менен, адал, мыкты жайыл дастаркон менен, аруу ниет менен, бийик максаттар менен кирели. Орозо дейби? Өтүп кеттир а? Кечеле 8-чи март эмес беле? Дейсиңер эртең. Рамазандын качан келишин, качан чыгышын ушунчалык күткөн инсандар бар. Биздикилер чочуп кетет, бөйрөгүнө мындай ай деп чочуп кетет, аркасынан келип бирөө сайса. Рамазан келиптир десе чочуп кетет. Рамазан келиптир, качан экен десе биздикилер Рамазанга эмес. Рамазанды жакында калган турбайбы? Атабыздын жылдыгын өткөрбөсөк болбойт. Апасынын ашын өткөрөт. Ошондо уулуйлап кыз чыгарып берет. Ушунчалык бат-баттан. Кутулдага Кудайга шүгүр отуруп калат. Эрекө, күйөөсөкө. Ушул ыйык Рамазан айга болгон даярдык деп берет аны. Жок, ыйык Рамазан айга азыркы мен айткан кылып даярданын. Суфьян ас-Саури. Булар дагы табииндерден. Бул фақихул араб ва мухаддисухум. Эң мыкты инсан, арабтардан чыккан эң мыкты фақих, эң мыкты мухаддис. Карабайсызбы? Илимге ушунчалык жетти дейсиз, кадыр бар, ариет, намыс, бийик даража, мансап бар ошол киши деле. Эмне себептен ушинтип жетти экен? Угуп көрүңчү. Апасы: "Я бунайя, кагылайын шириним, өпкөмдү кагайын уулум. Утлубул илма ва ана акфик бимагзали." Кагылайын уулум, сен эч нерседен кыжалат болбой окуй бер. Кийимиңди дагы, тамагыңды дагы, китеп сатып алчу акчаңды дагы, муну ол ийике мынти буралып ийилип аткан жүн бул адалдан келген өзүмдүн эмгегим менен. Ушул адал ийрилген жүндү мен кийим кылып токуп сатып, мен сени окутам деген эненин баласы ушул Суфьян Саури. Карагылачы, бүтүндөй мисалы улуу данышмандар мисалы Имам Бухари, Тирмизи, Ахмад ибн Ханбал, Суфьян ас-Саури барынын аркасында эң мыкты тиштеми да, ууртамы да, дасторкону да адал болгон энелер тургандыгы үчүн, эң мыкты өзгөрүүгө чыгып алгандыгы үчүн алар эң мыкты перзенттерди тарбиялап бизге мурас катары таштап кетишти мынеке. Эми сиз элге, Кыргызстандын келечегине, эркенки момун мусулмандардын кызматына кандай перзент тартуулап атасыз? Айтыңчы. Сизде ушундай бир ниет барбы, бир максат? Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анхудан сурашты. Баланын дагы мындай бир сактала турган укугу барбы? Биз сүйлөгөндө атанын укугу сакталыш керек, эненин укугу сакталыш керек деп эле сүйлөй беребиз. Өзү негизи баланын укугу барбы деп сурашты Хазрат Умардан. Хазрат Умар айтты: албетте бар. Угуп тургуланда баланын биринчи укугу айяхтар умма. Ошол баланы төрөй турган эң мыкты таква салиха аялды, кызды тандоо менен баланын укугу ошондо сакталат. Эң мыкты кызды. Сиздин кызыңыз ушунчалык мыкты болсун, сиздин кызыңыздын колун бирөө сурап келгенде билип кое бериң. Бал келечектеги же уулу менен же кызынын укугу сакталды деп кое бериң. Экинчиси кайсыл? Юхсен исма. Ысым тандасын. Эң мыкты ысымды. Эң мыкты ысым тандасын. Бизде мисалы элет жеринде ушундай бар. Көчөдөгү бир кишинин атын коюп алсаң, бетим. Аба мактын коюп алыпсың го? Дейт. Бар ошондой силерде дагы? Биз тергей албайбыз анда, дейт. Динде андай жок. Эң мыкты ысымдарды койгула. Өткөндө бирөө айтат: балама Мухаммад деген ат койсом оор келип атам, эмнегедир ушу кыжыят ушинтип. Балаңдын кыжыйгандыгы сенин ичип аткан арагыңдан дедим.
Senin çegip atқан тамекиңден оозуң сасып келсе, ятан нары турчу деп айтат, просто жөнөкчө печенесин тырыштырып атат. Балаңдын аты Мухаммад болсо, анан ошол Мухаммадты көтөрүп жытташ үчүн оозуңду тазалап келбейсиңби? Эч кырдыса Мухаммадты төрөп берген аялыңдын жанында жытты боло турбайсың. Аялың жатканда как будто бир мусорный ящик, мусорный челектин жанында жаткандай болот. Аялыңа да кандай бир атыр себенип келбейсиңби? Мухаммад деген ысымды кое албай, Мухаммад деген ысымга жете албай жүргөндөр канча? Subhanallah. Üçüncü yuallimu el-Kur'an. Kur'an öğretiş gerek. Benim balam programist bolğan atat. Benim balam sot bolot degenler жаңылышат. Балаңарга азыркы мына кыздар окуган Kur'anды жаттатып койгула. Kur'an балаңарга эки дүйнөлүк пайдалуу нерсенин баарын үйрөтөт иншалла. Биз үйрөтө албасак дагы Kur'an өзү үйрөтүп коет. Бирок сөзүмдүн аягында айтарым, эгерде биз балабызга, кызыбызга Kur'an үйрөтө албасак, анда эң чоркок, эң аксак инсан биз болуп өтүп кетебиз, Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ма нахала валидун валадан афдала мин адабин хасан." Өзүнүн перзентине мыкты таалим, тарбия бергендей ата эне өз перзентине кымбат, асыл, белекти эч жерден сатып таап алып келип бере албайт деген. Сиздин берген таалим тарбияңыз, айткан кеп кеңешиңиз, осуяттарыңыздын баары акчага бааланганда баарынын бели сынып калат. Аны эч ким төлөй албайт. Балаңыз менен кызыңызга уулум, оң кулагың менен да, сол кулагың менен да уккун. Менин айткан мынол насаатымды мен өтүп кеткенден кийин эч ким сага айтпай калышы мүмкүн. Дүнүйөдө менин айткан насаатыма акча да жетпей калышы мүмкүн деп баалап коюң. Сиздин айткан насаатыңыздай белекти өзүңүз дагы, жолдошуңуз дагы, башка адамдар дагы, падыша дагы белек берсе сиздин айткан насаатыңызга, сиздин кылган дуаңызга, кагылайын кызым, отур, тур, момундай бол деп берген кеп кешиңизге анын басына эч бир акча жетпейт. Муну пайгамбар айтып жатат, мен айткан жокмун. Пайгамбардын сөзү. Оп туруң эми. Харун ар-Рашид. Харун ар-Рашид баласын бир тарбиячыга тапшырды. Харун ар-Рашиддин ким экенин билесиз? Халифа. Харун ар-Рашид баласын бир тарбиячыга берди. Сиздер деле балаңыздарды бала бакчага берип атасыздар, мектепке берип атасыздар, мектептен тышкарыда кошумча сабак деп атасыздар. Момундай болгон Куран жаттатчу устаздарга берип атасыздар, таалим тарбия алсын деп. إن أمير المؤمنين قد دفع عليك مهجة نفسه وثمرة قلبه أقرئه القرآن وعلمه السنن وفوه ما استطعت بالقرب والملاينة فإن أباه فعليك بالشدة والغلظة. Bir tarbiyachıga tapşırıp atqanda qatqa müminlerden amiri Harun ar-Rashid sizdi özü tandap, жүрөгүнүн mömösü, gözünün karegi, үйүнүн кубанычы болгон уулун сизге тапшырып атат. Жакшылап, эмгек кылып тарбиялап бере бериңиз. Анткени тарбиячы деп, эң мыкты тарбиячы деп сизди тандадык. Эгерде сизге каяша айтып, бир айтканыңызды аткарбай эки кыла турган болсо, анда катуураак болуп, анча-мынча колуңузга кармалган чууктар жоонуна тийип турганын талап кылат элем деп жазыптыр. Караң, биз эгерде мектепте эжей агайлар балдарыбызды түртүп, жакшына болсоң, эмнеге окуп келбедиң десе, дароо скрытый камера менен тартып туруп, чыгарып, шерменесин чыгарып, медреседе кичине жакшына болбойсуңарбы, окубайсыңарбы десе, медреседе урат экен, экинчи балдарыңа тапшырбагыла деп жаман көрсөтүп атабыз. Эгерде агай менен эжей мектепчеде, медреседе кичине какыс-кокус кылып, чымчып, түртүп, урушуп, таалим тарбияга чакыра турган болсо, ал сиздин балаңыздан көргөн жаман нерсени жоготкусу келип атат. Сиз туура эмес жазып койгон ак барактагы туура эмес ката жазылган жазууларды өчүргүсү келип атат. Ал болгондо дагы мугалимдик өчүргүч менен өчүргүсү келип атат. Мугалимдик тажрыйбасы менен өчүргүсү келип атат. Сиз жөн ата-энелик тажрыйба менен жазып койгонсуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир бала пайгамбардын алдында отуруп, тамак келгенде дароо
сол қол менен алып жей баштаганда пайгамбар акырын мынтип айтты: "Я гулам, саммилла ва кул бияминик ва кул мимма ялик." Гулам деген бул жаш бала. Жаш бала деген бул 7-8, 8-9 балдар жөнүндө сөз кетип бартат. Жандан чоңураак. Пайгамбар ага катуу тийген да жок. Балакай деди жөнүндө. Балакай угуп тур, шашпа. Биринчи тамак жеерден мурда саммилла, бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып, анан кул бияминик, оң колуң менен баштап, ва кул мимма ялик, өзүңдүн гана алдыңдан алып жеп, ушул 3 тарбияны үйрөттү. Анткени бул жигитке мындай тарбияны ата-энеси үйрөткөн эмес эле. Эмне себептен? Анткени ата-энеси өзү ушундай тарбиядан тайык эле. Эми сиз эмнени үйрөтүп атасыз? Кээ бир балдар менен дастарканга отуруп калсаң, ушунчалык бир мындай бейкылык отурат, анын үйүндөгү ата-энесинин кылык жоругун дастаркан чекесинде отурган баладан же кыздан билип аласыз. Өзүңүздүн ким экениңизди билдиргиңиз келсе, балаңыз менен кызыңызды коомго кошуң деген табииндердин сөзү бар да, салихиндердин. Өзүңүздүн ким экениңизди коомго билдиргиңиз келсе, жаш балаңызды, кызыңызды, уулуңузду коомго аралаштырып бериң, сизди алар таанытып чыгат. Анан сиз жөнүндө маалыматты заматта таркаткыңыз келсе, көчөгө чыгып алып, машиналар тосуп алып, мен ким экенимди таанысыңар деп кыйкырбай эле, өзүңүз жөнүндө Айыл апага, Кызыл Кыяга, Кадамжайга заматта жетишин кааласаңыз, абысыныңыздын кулагына деп шыбыраң эле, дүниенин аркы бурчунан үйүңүзгө кирбей туруп өзүңүз жөнүндө угасыз. Куду ушундай кагылайындар. Шыбыранган ушактын дабышы шаардын аркы бетинен чыгат. Куду ушул сыяктуу көмүскө жасалган жаман иштин саркындысы изи уулуңуз менен кызыңыздан чыгып калат. Этият болуң. Келиңиздер, өзгөргөнгө аракет кылалы. Аллах таалам баарыбызга эң мыкты жашоо, өзгөрүү, бакубат турмуш, мыкты үй бүлө, мыкты перзент, мыкты жолдош, мыкты жубай берсин. Өзгөргөндүн бардык нерсеге пайдасы бар. Өзгөрө турган болсок, демек уул кызыбыз ата-энелерге дуа кылышат. Кимдин уулусуң, кимдин кызысың дегенде ата-энесинен эч кандай намыстанбай, кенен кесип сүйлөп бере алат. Мага бир кыз, бир бала да жазды. Бирөөсү ушул Кыргызстанда, а бирөөсү болсо башка жерде экен. Мен өзүмдүн атамды ата дей албай кыйналып атам. Кимдин баласысың десе атам жөнүндө сүйлөп бергим келбейт. Анткени атамдын өзү жүргөнү ушул зина, ичкени арак, отурган жери кумар, үйдө жаңжал, апамдын бирде оң көзү көгөрсө, анысы айыгып айыкпай туруп сол көзү көгөрүп ушинтип жашап атабыз. Мен атамды ата дегим келбей калды. Кээде ушул апамды коргоп атама кол көтөрүп жиберген учурларым деле болот. Бирок азыр намазга бекем киришип калдым. Эми эртең менин уулум кандай болот? Мен атама кол көтөрүп койдум. Эми үйлөнгөндөн коркуп атам. Атама көтөрүп койгон колум үчүн менден төрөлгөн перзент мага кол көтөрөбү деп азыр үйлөнгөндөн коркуп атам дейт. Мына мынчалык деңгээлдеги тарбия бар азыр үйдө. Ушунчалык деңгээлге түшүп калыптыр. Ата баласы атасы жөнүндө сүйлөп бере албайт эч кимге. Бардык балдар чогулуп, ата кандай жакшысызбы? Атам алып алайынчы. Атамдын батасын алып, атама бир тийип өтүп кетейинчи десе, бул бала алардын баарын айта албайт. Анткени ал атасын уккусу да келбейт, көргүсү да келбейт. А кыз айтып атат: "Устаз, мен оор жумушта иштеймин. Өзүм жоолукта, хижаптамын. Барган эле жерде кучак жайып тосуп албайт. Бул Россия жергесинде. Анан апа, бир аз сабыр кылып туруңуздар, азыр акча сала албай калдым, кийинкисинде балким салармын" деп. Анан бул жакта ушул бир аз кыйыныраак экен десем, апам: "Кызым, ушул узун кийингениң менен ушул жоолугуң көкөйгө тийди, мен ушу жанымды чыгарды. Кыскараак кийинип эле, баланчыга окшоп эле мындай мыкты иштерге иштеп көбүрөөк акча салбайсыңбы? Биз алган кредиттин
баягы туумдары көбөйүп атат, тезирээк төлөшүбүз керек. Субханалла. Ошол Россия жергесине келгениме 7 жыл болду. Атам мен апамды ушунчалык сагындым. Апа мен барайынчы десем, жок келбе, кредит төлөнгөндөн анан келесиң деп мени Кыргызстанга чыгарбай атат. Мен мурда апамды ушунда кол көтөргөндө, о Раббим, апам менен атамды дей турган болсом, азыр ошол экөө дуамдын ортосуна түшүп калды ылдыйракка. Эми эртең этектеп туруп анан такыр дуама кошулбай калабы деп коркуп атам деп ыйлап жөнөттү. Момундай болгон ата-энелер бар экен. Кагылайын апалар, чоң энелер, тайынелер, эжелер, жеңелер. Бул перзент эң мыкты тамчы, эң мыкты көчөт. Өзүңүздөрдүн ушул тамаркаңыздардагы кокон гилас барбы силерде? Ой, айтам, кокон гиласта келип отурасыздар, айтам берелер. Сонун болуп. Ошол гиласыңыздарды жаз алдынан баштап дарылап, бутап, астын жумшатып, дары-дармек себеп көң чачкан сыяктуу эле балага дагы куд ушундай таалим тарбиянын түрдүүсүн, бирде аят, бирде хадис, бирде сахабалардын, бирде табииндердин сөзү аралашкан эң мыкты таалим тарбия берип көрүңүздөр эле. Түшүмдү мол берген кокон гилас жолдо калып кетет буюрса. Чын, түшүмдү мол берген кокон гилас ал жолдо калып кетет. Анткени сиз берген таалим тарбиядан балаңыздан эң мыкты мөмөлөрдү терес иншалла. Алардын берген түшүмү, мөмөсү сизди эч качан уят кылбайт, сизге дуа кылат. Анткени эң сүйүнүчтүүсү ушул. Ушуну менен сөзүмдү аяктайм. Кыяматта Аллах Таала бир ата менен бир энени бейишке киргизип туруп, муновул бейиш силерге де, бейиштин ичинен дагы бир бейиш көз жоосун алган ыраттуу, бийик кабат тамдар, хаза лекума, мынабул силерге деп бир ата менен бир энени Аллах Таала эсепти ушунчалык жеңил кылып, болбаса алеке халакту, болду, шорубуз куруду, дозоктун эң чуңкур аңгегинен гана орун алат окшойбуз деп баятан бери коркуп турган ата энени Аллах Таала сыйлап, күнөөсүн кечирип бейишке киргизди. Бейишке киргизди, тим болбостон эң мыкты көз жоосун алган ыраттуу нерсени берип атат. Анан алар, я Раб, анна лана хаза. О Раббим, булар бизге эмне кылганыбызга, кайсы эмгек жана кайсы кызматыбызга, же кайсы ибадатыбызга берилди, я Рабби. Чындап айтканда, буга татыктуу ибадат да кыла алган эмеспиз. Эмгек кызмат да болгон эмес, чындап айтканда. Аллахтын берген жообун карагыла. Мага ушунчалык жагып атат ушул сөз. Бистигфари лекума валадукума. Силердин көзүңөр өтүп, кара жер жамынып, жер астында калгандан баштап, аркаңарда калган урпагыңар, о Раббим, атам менен апамдын күнөөсүн кечир деп улам сурай бергендигинен силер ушуга татыктуу болдуңар деп атат. Күнөөлөрүбүздүн кечирилишин Аллах Тааладан бизге айтпай сурай турган эң мыкты перзенттерди таштоо, бул дүйнөгө калтырып кетүү, из кылып, ал сиздин өзгөрүшүңүздөн, сиздин салиха болушуңуздан, таква болушуңуздан. Эң негизгиси намазды оор, басырыктуу, узартып, дитти коюп, жүрөктүн эшигин ачып, мыктылап окушуңуздан көз каранды. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.